Bismillahirrahmanirrahim. Бұл хадистерді жөн ғана ұғып қойбоңыз. Кейбір сөздер адамдың жүрегін өзгөртөт. Кейбір хадистер бүтүндөй жашоого багыт берет. Бүгүнкү хадистерди көңүл коюп угуңуз. Балким сиз уккан ушул хадис дал бүгүн сизге керек болгон эскертүүдүр. Угалы, ойлонолу жана амал кылууга аракет кылалы. Аллахым өз жардам берсин. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим, туура түшүнүк жана жакшы амал насип кылсын. Аллахым ыраазы болуп кабыл кылсын. Ассаламу алейкум, кош келиңиздер. Аллахыма шүгүр мактоолор болсун. Аллах Таала Куранда Зумар сүрөсүндө айтат: "Пенделеримди сүйүнчүлө." Астагфируллах. Алар Алланын буйруктарына кулак салып, анын эң жакшысын ээрчи турган. Мына ошолор Алла Таала туура жолго салгандар жана ушулар гана акыл ээлери. Алхамдулиллах. Жабир бин Абдулла радиаллаху анхудан риваят: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уктап жатканда анын алдына периштелер келишти. Алардын кээ бири ал уктап жатат, ал башкалары анын көздөрү гана уктап жатат, жүрөгү болсо ойго дешти. Андан кийин өз ара баарлашты. Чындыгында шеригиңер туурасында бир мисал салыштыруу бар. Аны салыштырууну ага айтып бергиле дешти. Кээ бири көздөрү гана уктап жатат, а жүрөгү ойго деп жооп беришти. Андан соң периштелер өз ара кайра сүйлөшүп киришти. Ал мисал салыштыруу төмөндөгүдөй. Бир киши үй тургузуп, дасторкон жайып элди чакырууга бирөөнү жиберет. Жиберилген кишинин чакырыгын кабыл алып келген адам үйгө кирет, тамактан даам татат. Ал эми чакырыкты кабыл албаган адам үйгө да кирбейт, тамакты да даамдабайт. Анан периштелер бири-бирине: ага жеткиликтүү, түшүнүктүү болуусу үчүн дагы башка мисал салыштыруу айткыла дешти. Алардын кээ бири: ал уктап жатат дешти, а башкалары: анын көзү эле уктап, а жүрөгү ойго жатат дешти. Анан үй ал бейиш, а чакыруучу киши ал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга баш ийип моюн сунган болсо, чындыгында ал Аллага баш ийип, Аллага моюн сунган болот. Ал эми ким Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга баш ийбей, моюн сунбаган болсо, ал Аллага баш ийбеген болот. Анын себебинен бейиштеги белектерден кургалат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элди экиге бөлөт: моюн сунуучу жана моюн сунбоочу, ишенүүчү жана ишенбөөчү. Бухари. Түшүндүрмөсү: Алланын пайгамбарынын түштөрү жөнөкөй адамдардын түштөрүнөн өзгөчөлөнөт. Адатта адам баласы уктап жаткан кезде айланасында эмне болуп жатканын билбейт. А пайгамбарлар кабардар. Алардын көздөрү гана уктабаса, жүрөктөрү болсо дайыма Алла Таала менен байланышта болот. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар үйүнө мен алып келген нерсе дин. Төмөнкү киши сыяктуу. Ал коомуна келип: эй калкым, душмандарды өз көзүм менен көргөнүм анык, чындык. Мен чын дилимден силерди коргоюн деп жатам. Сактангыла, коргонгула дейт. Элинин кээ бири анын сөзүнө кирип, түн жамынып, акырын жолго чыгып, душмандан кутулуп кетишет. Ага ишеним артпай, анын сөзүн жалганга чыгарып, үйлөрүндө калып калгандарды таң атпай душман аралап, тымтыракайын чыгарып ойрон кылат. Мына бул мисал мага баш ийип, мен алып келген динди ээрчигендин жана мага баш ийбей, мен алып келген динди ээрчибей, акыйкатты жалганга чыгаргандардын мисалы деди. Түшүндүрмөсү: арабтар адатта эртең менен кол салышчу. Андыктан душмандан сактануу үчүн адамдар кечинде эле түн жамынып, турактарын, үй жайларын таштап качып кетишчү. Абдулла бин Сабит радиаллаху анхудан риваят: Умар радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга келип: о Алланын элчиси, мен Курайса уруусунан болгон бир адамдын кишинин жанынан өтүп бара жатканымда ал мага Тоораттан бир аз нерсе жазып берди, мага пайда берүү максатында.
Уруксат берсеңиз, мен аны сизге көрсөтөйүн dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү өзгөрүп кетти. Риваятчы айтып берип жатканда Абдулла радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү өзгөрүп кетти дейт. Абдулла бин Сабит Умарга кайрылып, "Эй Умар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүндөгү ачуулукту эмнеге байкабай турасыңбы?" dedi. Умар радиаллаху анху өз катасын сезе коюп, "Розина биллахи та'ала роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадан расулан" деп жиберди. Розина биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалам расулан деп жиберди. Котормосу Аллахтын Роб Кудай тарбиялоочу экенине, исламдын дини экенине, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын элчи, пайгамбар экенине ыраазыбыз. Муну угуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичине көңүлү ачылып, Мухаммаддын саллаллаху алейхи вассалам жаны колунда болгон затка ант ичем. Эгерде Муса алейхиссалам азыр силер менен бирге болуп, силер мени таштап ага ээрчишип кеткен күндө да силер сөзсүз адашмаксыңар. Үммөттөрдүн арасына силер мага туш болуп, пайгамбарлардын арасына мен силерге туш болдум. Ошондуктан силердин бактыңар мени ээрчүүдө жатат dedi. Аллаху акбар. Алхамдулиллахи роббил аламин. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмдүн бейиштен баш тарткандарынын баары бейишке кирбейт dedi. Сахабалар, "О, Аллахтын элчиси, бейиштен ким баш тартсын" дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мага баш ийген киши бейишке кирет, мага баш ийбеген киши демек ал бейиштен баш тартканы" dedi. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен алып келген динди анын каалоосу ээрчимейинче эч ким толук кандуу момун боло албайт" dedi. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага кайрылып, "Эй балам, жүрөгүңдү таза, бирөөгө карата карасаң атай, жаман ойсуз таңды атырып, күндү кечирте ала турган болсоң, ошондой кыл. Эй балам, анткени ал менин сүннөтүм. Ким менин сүннөтүмдү жандандырса, ал мени чындап сүйүптүр. Ким мени сүйгөн болсо, ал мени менен бейиште бирге болот" dedi. Анас бин Малик радиаллаху анху айтат, 3 атчан киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары турган үйгө келишти. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ибадаттары жөнүндө сурашты. Аларга кабар берилгенде ал нерселерди аябай аз санашып, "Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайда? Биз кайдабыз? Ага жетиш кайда? Алла Таала анын мурунку жана кийинки күнөөлөрүн бүт кечирген" дешет. Алардын бири, "Мен түнү бою намаз окуймун" дейт. Экинчиси, "Мен үзгүлтүксүз орозо тутамын" дейт. Үчүнчүсү, "Мен аялдардан алыс болом да эч качан үйлөнбөймүн" дейт. Алар ошентип сүйлөшүп турганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип калат да аларга, "Силер тигиндей мындай дедиңерби? Көңүл бургула. Аллага ант берем. Мен силерге караганда Алладан көбүрөөк корком жана көбүрөөк такыбачылык кылам. Туурабы? Бирок мен деген кээде оросо кармайм да, кээде кармабайм. Түнү намаз окуйм жана уктайм. Ошондой эле аялдарга үйлөнөм. Бул менин жолум. Ким менин жолумдан баш тарса, ал менден эмес" dedi. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Үммөтүм бузукулук чордонуна туш болгон мезгилде менин сүннөтүмдү бекем кармаган кишиге шейиттин сообу берилет" dedi. Малик бин Анас рахматуллаху алейхи айтат, "Мага мындай риваят жетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен силерге 2 нерсени таштадым. Эгер аларды бекем кармансаңар, эч качан адашпайсыңар. Алар Алланын китеби жана Алланын пайгамбарынын сүннөтү" dedi. Ирбас бин Сария радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазынан кийин таасири өтө күчтүү насаат айтканда көздөрдөн жаш акты, жүрөктө коркунуч пайда болду.
Ошол кезде бир киши: бул насаатыңыз акыркыдай сезилип жатат. Бизге кандай осуят айтасыз деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алладан коркууну осуят кылам. Башыңар жетекчиңер мейли капкара кул, эфиопиялык кул болсун, анын сөзүн уккула, ага моюн сунгула. Мына ушуну осуят кылам. Менден кийин кимиңер тирүү калса, ал көптөгөн талаш тартышка дуушар болот. Силер динге жаңы нерсени киргизүүдөн сактангыла. Жаңы нерсенин ар бири адашуу. Силердин кимиңер ошол доордо жашап калса, менин сүннөтүмдү жана туура жолду карманган халифа Рошидиндердин сүннөтүн бекем карманууга милдеттүү. Азуу тиши менен бышык кармансын деди. Аллаху акбар. Тот халифа Рошидиндер деген мааниси. Абдулла бин Аббас радиаллаху анхудан риваят: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир кишинин колунан алтын шакекти көрүп калды да, аны чечип ыргытып салды. Анан: силердин бириңер тозоктун чогун колуна тагып жүрүүгө умтулганы аябай таң калтырат деди. Тактап айтканда, ким колуна алтын шакек тагып жүрсө, тозок отуна күйөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кеткенден кийин жанагы кишиге бирөө: шакегиңди алып пайдаланып ал, сатып ий же белекке бер деди. Ал: Аллага ант берем, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыргыткан нерсени эч качан албайм деди. Зайнаб радиаллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Абу Суфиян бин Харптын кызы Умму Хабибанын алдына кирдим. Умму Хабиба атасы өлгөндөн кийин эле халук же ага окшош өңү сары нерсе кошулган атырды алып келүүнү суранды. Аны менен алгач күңүн сүйкөдү. Анан өзүнүн бетине сүйкөп жатып мындай деди: Аллага касам ичем, атыр себинүүгө мен муктаж эмесмин. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таалага жана кыямат күнүнө ишенген аял күйөөсүнө 4 ай жана 10 күн, а башкаларга 3 күн аза күтөт. Андан ашыкча аза күтүүгө дурус эмес деген уктум эле. Деген экен. Түшүндүрмөсү: халук дегени атырлардын көп аралашмасы. Аны көбүнчө сафарон чөбүнөн жасайт. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят: бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан: о Алланын элчиси, кыямат качан болот деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: сен ага кандай даярдык көрдүң деди. Аллага карата көп нафил намаз окуганым жок, көп нафил оросо тутканым жок, көп садака бергеним жок. Болгону Алланы жана анын элчисин өтө катуу сүйөм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бул дүйнөдө кимди сүйгөн болсоң, кыямат күнүндө аны менен бирге болосуң деди. Айша радиаллаху анха айтат: бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип: о Алланын элчиси, сиз мага өз жанымдан, үй бүлөмдөн, малымдан, бала чакамдан сүйкүмдүүрөксүз. Үйүмдө отуруп сизди эстеп кеткенимде сабыр кыла албай, чыдамым кетип, алдыңызга жетип келип, сизди көрмөйүнчө санам тынчыбайт. Ал эми өзүмдүн жана сиздин өлүмүңүздү эстегенимде, сиз бейишке кирип, жогоруда пайгамбарлардын катарында болоруңузду анык билем. Ал эми мен бейишке кирип калган күндө да сизди көрбөй каламбы деп корком деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын сөзүн угуп, Жабраил алейхиссалам төмөнкү аятты түшүргүчө эч кандай жооп кайтарбады. Ким Аллага жана анын элчисине баш ийсе, ошондой кишилер гана Алла белек берген кишилер менен бирге болот. Тактап айтканда, алар пайгамбарлар, чынчылдар, шейиттер, солихтер менен чогуу болушат. Аллаху акбар. Аллахым баарыбызды бейишинде да бирге кылсын. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмдөн мени эң жакшы көргөндөр, менден кийин келгендер, алар үй жайын, мал мүлкүн, өз жанын курман кылышып болсо да мени көрүүгө ашыккандар деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: мен башка пайгамбарлардан 6 нерсе менен өзгөчөлөндүм. Мага баарын,
өзүнө камтыган сөз чеберчилигин нускалуу сөз берилди. Мага душмандын жүрөгүн калтыраткан сүр жана жардам берилген. Алла мага сүр берген. Андан душмандар корккон. Олжо мага адал кылынган. Мурдагы коомдорго олжо адал кылынган эмес. Олжо адал эмес эле. Аны от келип күйгүзүп салган. Жердин баары мен үчүн таза кылынган. Жай намаз, мечит сымал мурдагы коомдорго бир эле жерге намаз окууга өкүм берилген. Бардык жердин топурактары таза кылынган. Таямум кылып тазаланам. Бардык маклуктарга пайгамбар катары жиберилгенмин. Мурдагы пайгамбарлар бир эле шаарга, бир эле коомго пайгамбар болгон. Мени менен пайгамбарлык дарбазасы жабылган. Тактап айтканда менден кийин пайгамбары келбейт деди. Түшүндүрмөсү. Баарын камтыган сөз дегени кыска нуска дегендей, кыска сөз болгону менен өтө терең мааниге ээ дегенди билдирет. Алхамдулиллах. Ирбас бин Сария радиаллаху анхудан риваят. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чындыгында мен Алланын пендесимин жана акыркы пайгамбарымын деп айтканын уккам. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени менен мурдагы пайгамбарларга төмөнкүдөй салыштырма берсе болот. Бир киши аябагандай коос ары көркөм үй салат. Бирок бир бурчунда бир кыштык орун бош калып калат. Эл үйдүн 4 тарабын айланып кооздугуна суктанышып, бул жерге бир кыш эмне үчүн коюлбай калган дешет. Ошол акыркы коюла турган кыш мен болом. Пайгамбарларды толуктай турган менмин деди. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Мен бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артына улоого учкашып алган элем. Ал мага: "Эй балам, эй бала, мен сага бир нече нерселерди үйрөтөм. Алланын өкүмүн сактасаң, ал сени коргойт. Алланын өкүмүн сактасаң, аны алдыңдан табасың. Анын жардамы сени менен болот. Эмне сурасаң да Алладан гана сура. Жардамга муктаж болсоң, Алладан гана сура. Билгин, эгер элдин баары сага бир жакшылык пайда берүүнү каалашса, Алла пешенеге жазган жакшылыкты, пайданы гана бере алышат. Андан ашыкты эч качан бере алышпайт. Ошондой эле алардын баары топтолуп сага кандайдыр бир зыян берүүнү каалашса, билгин, Алла пешенеге жазган зыянды гана бере алышат. Андан ашыкты эч качан бере алышпайт. Анткени тагдырдын калеми көтөрүлгөн, тагдыр жазылып, барактагы сыя эчак кургаган деди. Тактап айтканда, тагдырды кыпынчалыктагы өзгөртө алышпайт. Тирмизи. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсенин акыйкаты болот. Пенде да кандайдыр бир абалдын сыноонун башына туш болгондугу, боло турган нерсе экенине же кандайдыр бир абалдын сыноонун келбей, андан сырт өтүп кеткени анын башына туш болбогондугу, болбой турган нерсе экенин чын дилинен анык ишенмейинче ыймандын акыйкатына жетпейт деди. Түшүндүрмөсү. Инсанга кандай акыбал сыноо келбесин, аны Алладан деп түшүнүү керек. Мүмкүн анда жакшылык пайда бардыр. Тагдырга ишенүү инсандын ыйманын сактайт, ар кандай азгырыктан оолак тутат. Абдулла бин Амр бин Аас радиаллаху анхудан риваят. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Алла Таала маклуктардын тагдырын асмандар менен жерди жарата электен 50 000 жыл мурда эле жазып койгон деген уккам. Риваятчы айтат: ал кезде Алланын аршы суунун үстүндө турган. Муслим. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: Алла Таала ар бир пенденин 5 нерсесин жазып койгон: ажалын, амалын, жакшы же жаман, кайсы жерге көмөлөрүн, өмүрүн жана ырыскысын. Амр бин Шуайб радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тагдырдын жакшылык жамандыгына ишенмейинче эч ким толук кандуу момун боло албайт деди.
Али радиаллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: пенде 4 нерсеге, Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жоктугуна жана мен элчи катары акыйкат менен жиберилгениме күбөлүк бермейинче, өлүмгө ишенмейинче, өлүмдөн кийин кайра тирилүү бар экенине жана тагдырга ыйман келтирмейинче момун боло албайт деди. Убада бин Самит уулуна айткандарын Абу Хафса рахматуллаху алейхи айтып берет. Эй уулум, сага келе турган нерсенин пайда же зыян келбей калары мүмкүн эмес экенине, келбей турган нерсенин келип калары мүмкүн эмес экенине толук ишенмейинче, ыймандын акыйкатын сезбейсиң. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мындай деген уккам: Алла Таала эң оболуу калемди жаратып, ага жаз деп буйрук берет. Калем эмнени жасайын деп сурайт. Ошондо Алла Таала мындай дейт: ар бир нерсенин кыяматка чейинки тагдырын жаз, эй балам. Пайгамбар саллаллаху алейхи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким жогорку ишенимде эмес, башка ишенимде өлгөн болсо, демек ал менден эмес дегенин да уктум эле. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала эненин жатынына бир периштени көзөмөлчү кылып койгон. Ал: о Робим, бир тамчы суу, о Робим, уюган кан, о Робим, үзүм эт деп кабар берип турат. Алла Таала баардык нерсени билип турса да, периште баланын ар түрдүү өзгөрүүсүн айтып турат. Алла Таала баланы жаратайын дегенде, жанагы периште Алладан: бала эркек болобу же кыз болобу? Бактылуу болобу же бактысыз болобу? Ырыскысы канча болот? Канча өмүр сүрөт деген суроолорду берет. Ошентип булардын баары тагдыры эненин курсагында жазылат. Анас радиаллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: сыноо канчалык көп болсо, сооп сыйлык дагы ошончолук көп болот. Чындыгында Алла кайсы коомду көбүрөөк сүйсө, аларды сыноого көбүрөөк салат. Ким ыраазы болгон болсо, Алла андан да ыраазы болот. Ким нааразы болгон болсо, Алла андан да нааразы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы Айша радиаллаху анха мындай дейт: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тоуун жөнүндө сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан тоуун жөнүндө сурадым. Ал мындай деди: ал Алланын азаптарынын бири. Аны кимге кааласа ошого жөнөтөт. Бирок Алла тоуун оорусу жайылып кетсе, ага сабыр кылып, соопко үмүткер болуп, мага Алла жазган, пешенеме жазылган нерсе гана жетет деген толук ишенимде болгон адам шейиттин сообун алат. Аталган илдет менен ооруп өлгөн болсо да, оорубай өлгөн болсо да. Бухари. Түшүндүрмөсү: тоуун деген санга же колтукка же моюнга чыккан ысытып ооруган бир бүдүр. Ал илдетке чалдыккан адам экинчи же үчүнчү күнү өлүп калат. Тоуун деп катуу ооруну дагы айтат. Бул оору чыккан жерден качып кетүү шариатка туура келбейт. Андыктан бул хадисте сооп сыйлык берилерине үмүттөндүрүп, ал жерде калууга өкүм берип жатат. Тоуун деген санга же колтукка же моюнга чыккан ысытып ооруган бир бүдүр. Ал илдетке чалдыккан адам экинчи же үчүнчү күнү өлүп калат. Ушу мүмкүн экен. Ошон үчүн тоуун деп катуу ооруну дагы айтат экен. Бул оору чыккан жерден качып кетүү шариатка туура келбейт. Андыктан бул хадисте сооп сыйлык берилерине үмүттөндүрүп, ал жерде калууга өкүм берилип жатат. Фатхул Бари айтылган экен. Анас радиаллаху анхудан риваят: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кызмат кылганды 8 жашыман таштадым. Анын кол алдында толук 10 жыл кызмат өтөдүм. Ошол мезгил аралыгында менин айыбымдан болгон бир нерселер үчүн ал мени бир да жолу жемелеген эмес. Ал тургай үй бүлөсүнүн бирөө жарымы мени жемелей баштаса, ал аны жөн койгула, боло турган нерсе сөзсүз болуш керек деп айтаар эле. Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
ар бир нерсе тагдырдан ал тургай алсыздык да жөндөмдүүлүк да, деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: күчтүү момун алсыз момунга караганда Аллага жагымдуу жана сүйкүмдүү. Бирок экөө тең жакшы. Сага пайда бере турган нерсеге умтулуп, Алла Тааладан гана жардам сура. Эч качан алсыз болбо. Бирок экөө тең жакшы, деди. Сага пайда бере турган нерсеге умтул, Алла Тааладан гана жардам сура, эч качан алсыз болбо. Эгер бир нерсеге туш болсоң, эгер мындай кылганымда тигиндей болмок деген сөздөрдү айтпа. Алланын тагдыры деп бил. Себеби Алла Таала каалаган нерсе гана болот. Эгерде деген сөз шайтандын амалынын дарбазасын ачат. Түшүндүрмө. Имам Муслим рахматуллаху алейхи риwayatында келеткен инсандын түшүндүрмө. Инсандын эгерде мындай кылсам тигиндей болмок деген сөзү тагдырга каршы келет. Өзүнүн ошол ишине ишенимине бекем болбосо, аны шайтан түш жолдон бат эле аскырып коет. Аллах эле ушундан сактаган болсун. Ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Жабраил алейхиссалам Алланын өкүмү менен жүрөгүмө мындай кабар берди: өзүнүн ырыскысын толук түгөтмөйүнчө бир дагы жан өлбөйт. Ошондуктан Алладан корккула, ырыскы талап кылганыңарда адал жолду тандагыла. Ырыскынын кечүүгүсү Аллага күнөө кылып коюңарга себеп болуп калбасын. Алланын алдындагы нерсеге Аллага моюн сунбай туруп жетүүгө мүмкүн эмес. Ауф бин Малик радиаллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки адамдын ортосундагы маселеге чечим чыгарды. Өзүнүн пайдасына чечим албаган киши кайтып баратып: Хасбаллаху ва ни'мал вакил, Аллах мага жетиштүү, ал жакшы колдоочу, деди. Аны байкап калган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: чындыгында Алла Таала жакшы ойлонбой туруп иш тутканды жемелейт. Ошондуктан акыл калчап иш кыл. Эгер жактай абал, ошондо да үстөмдүк оор татаал боло берсе, хасбаллаху ва ни'мал вакил деп айткын, деди. Аны айтуу менен жүрөгүң тынчтанат. Иншаллах ушул жерден жыйынтыктап туралы. Аллахым баарыбыздын билип билбей алган күнөөлөрүбүздү, ката кемчиликтерибизди кечирип, эки дүйнө бактылуулардан кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, күч кубат ден соолугубузду бекем кылып, ушул жолдо кадамыбызды, иман ыкласыбызды бекем кылсын. Ömrümüzge, vaktımızga, ilmimizge bereke versin. Amin. Ya Fahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Allah. Hasbunallah ve ni'mal vekil, ni'mal mevlana ve ni'mal nasir. Hasbunallah la ilahe illahu aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arşil azim. Subhanaka Allahumma ve bihamdik, aşhadu en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ım amin dep alakkan jaygan alamdagı har bir Müslümandын эки дүйнө бактылуулардан кылып, өзү кургуп, өзү колдосун, өзүнүн панасында кармасын. Амин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмнен жакшылыктан сураса, Аллахым бизге да кабыл кылсын. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн дуасында эмнен жамандыгынан коргоонун тилеген болсо, Аллахым баарыбызды өзү кургуп, өзү колдосун. Амин. Өлүшүбүз амал кылып, амал кетебизди нурга толтуралы, түшүнүп амал кылууга Аллахым өзү жардам берсин. Амин. Аллахым разы болуп, өз разы кылсын. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Жазалухан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям би махвахлуху. Амин деп жаса кеттиңиз, катталыңыз, бирге болуңуз, бөлүнүшүңүз, соопко ээ болуңуз. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө Аллахка аманатпыз.